Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Түз эфирде Ала Тоо маалымат программасы, студияда Чынар Капарова жана Канат Абазбеков. Алгач бүгүнкү окуялардын кыскача мазмуну. Жер үй алтын кени Орусиялык ишканага ишенилди. Чечимди бүгүн мекемелер аралык комиссиянын мүчөлөрү добуш берүү менен кабыл алды. Инвесторлор лицензияга канча каражат сунуштады? Жеңиштин жаш мураскорлордун парады улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналды. Парадты көрүүгө президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү, согуш ардагерлери жана шаардын тургундары келди. Төрага Асылбек Жыйенбеков Каракулча районунда спикер жергиликтүү эл менен жолугуп, социалдык курулуштардын абалынан кабар алды. Бир жылда 3 миллион жүргүнчү ташып, миллиард сом киреше тапкан аба майдан Манас аэропорту бүгүн 40 жылдыгын белгиледи. Бүгүн Борбордук Ала Тоо аянтында президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда мектеп окуучуларынын жеңиштин мураскорлордунун парады деген аталыштагы театралдаштырылган парады өттү. Улуу жеңиштин 70 жылдыгын утурлай мындай салтанат алгачкы жолу уюштурулду. Салтанаттын негизги максаты жеңиштин маанисин кийинки муундарга жеткирүү. Маарекелик иш-чаранын алгачкы саамалыгы тууралуу кесиптешим Элиза Нурматованын репортажы. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган бул жолку парад буга чейинки иш-чаралардан айырмасы чоң. Аскердик техника, куралдуу күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин ордуна аянт толгон өспүрүмдөр. Фашисттик баскынчыларды жеңгенден бери 70 жыл өтсө да, коомдо майрамга болгон сый урмат, андагы эрдигин аябаган ардагерлерге таазим жыл өткөн сайын күчөп барат. Өкүнүчтүүсү убакыттын өтүшү менен алар арабыздан азайып баратат. Кыргызстандын эртеңки келечеги болгон жаштар ардагерлердин эрдиги менен сыймыктанат. Аянттагы өспүрүмдөр түрдүү улуттун, ар кайсы диндин өкүлдөрү болгону менен баарынын тилеги бир. Эгемен элдин бейпилдиги жана анын өнүгүшү. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата арналган негизги салтанат андагы ардагерлердин мураскерлеринин ыйык парады. Анда 6000ден ашык окуучулар катышып, театралдаштырылган көрсөтүү менен бир топ парадтан өтүштү. Мындагы эң негизги максат бейпил турмушта алып келген ардагерлердин эрдигин келечек муундарга жеткирүү жана алардын баатырдыгына таазим этүү. Ардагерлердин урматына даярдалган салтанатка президент, кандуу согушта күрөшкөн аксакал аталар, эмгектин жана оруктун ардагерлери келди. Салтанаттын негизги максаты жеңиш күнүнүн маанисин жаштар арасында кеңири жайылтуу. Акыркы жылдары 9 майды майрамдоо эреже катары согуш ардагерлерин урматтоо менен гана чектелсе, быйылдан тартып өспүрүмдөр менен активдүү иш жүргүзүү кошулду. Бул жалпы элдик эрдикти түбөлүк эскерүү максатында ишке ашырылып жаткан улуу жеңиш майрамынын жаңы идеологиялык концепциясы. Жүзүн бурыш, башын күмүш баскан ардагерлерибизге 1000 мертебе таазим этсек да аздык кылат. Ушул бейпил турмушубуз аталарыбыздын, энелерибиздин эмгеги менен алардын өмүрү, мандай тери керек болсо каны менен келген бизге. Атамегиндик согуш убагында алар силерден бир аз эле улураак болгон. Мисалы көкүрөгүн зотко төсүп, бүт элибизге эрдигиден аза болгон Чолпонбай Төлөбердиев болгону 20 жашта болгон. Эл жери үчүн, кийинки муундардын келечеги үчүн жаш өмүрүн берген баатырлардын элесин эстен чыгарбашыбыз керек. Бүгүнкүдөй бейпил турмушка жетүү үчүн жалпы болуп 27 миллиондон ашык жоокердин каны төгүлгөн. Бейрасмий булактардын маалыматында согушка аттангандардын саны 40 миллиондон ашкан айтылып жүрөт. Ал эми Кыргызстанда 400 миңге жакын жоокер кетип, алардын 100 миңге жакыны кан майдандан кайтпай калган. Дени сак келгендердин арасынан 73 жоокер Советтер Союзунун баатыр наамына ээ болгон. Кылымдарды карыткан Кыргыз мамлекети тышкы жана ички душмандардын кыянат иштеринен ыдырап, жок болуу абалына далай кириптер болгон. Кудайдын колдосу, тарыхтын барганы менен бир уучу элибиз, алакандай жерибиз дүйнөдөгү ордун жоготпой, көз карандайсыздыгын сактап келатат. Ар бир муундун тарыхта өз максаты бар. Катарыбыздагы согуш жана эмгек ардагерлерине тизе бүгүп таазим этебиз. Биздин сыймыгыбыз да, кутубуз да сиздерсиздер, урматтуу ардагерлер. Жашасын улуу жеңиш, жашасын эгемен, келечеген Кыргызстан. Ура! Ошондогу жаш жоокерлер азыр 90дон ашып калса да, төшү толгон орден медальдарын тагынып, майрамдык маанайда аянтка келди.
Бүгүнкүдөй көңүл буруу алардын демине дем, күч кубат кошту. 45-жылы Берлинде соғышта болған. Жерден қайра ралим көріп, сәлгені көріп, қолын шоққа чейін жарты бар. Бені жашап атамыз. 70 жылдыққа қарата ұйыштырылған бұл майрамда абдан жақсы өтті. Майрамдық маңайы аябай жақсы. Елімізге, жерімізге тынчылык, ынтымақ қалайды. Ушчарга келип катышканыма абдан сыймыктанам. 9-мага катышып, элге өзүмдүн талантымды көрсөткөнүмө абдан сыймыктанам. Президенттин сүйлөгөнүнү өзүнү көргөнүмө абдан сыймыктанам. Это праздник мира. Бул тынчтыктын майрамы. Аксакалдар бала чакасы, неберелери менен бейпил турмушта жашайт. Элде баары түгөл, эгемен өлкөдө туруктуу заманда өмүр сүрүүдө. Алкыбызга тынчтыктан өткөн белек жок. Бул жолку өзгөчө майрамдык салтанат түстүү салют менен жыйынтыкталды. Мындай иш-чаралардын баары жеңишти багындырган ардагерлерге болгон сый-урмат жана алардын чыныгы атуулдук парзын даңазалоо максатында уюштурулган. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1-канал. Ала Тоо аянтында уюштурулган жеңиштен жаш мураскорлордун парадын бүгүн саат 22:30 Коомдук 1-канал кайрадан кайталап көрсөтөт. Жер үй алтын кенин иштетүүгө Орусиянын Восток геодобыча ишканасы кугалды. Мындай чечим бүгүн мекемелер аралык комиссиянын мүчөлөрүнүн добуш берүүсүнөн соң анык болду. Сынакка ата мекенди Кыргыз алтын жана Орусиянын Восток геодобыча ишканасы катышты. Жыйынтыгында 100 балдык упай менен Орусия ишканасы алдыга озуп чыкты. Кабарчыбыз Нургүл Жумабекова кененирээк. Мекемелер аралык комиссиянын мүчөлөрү ишканалардын дараметин 8 пункт боюнча баалашып, ар бирине балдар коюлду. Жер үй алтын кен иштетүүгө 2 ишкана атсалышты. Кыргыз алтын ишканасы кенди иштетүүгө мүмкүнчүлүк берген лицензияны алуу үчүн $111 миллион. Ал эми Орусиянын Восток геодобыча компаниясы 100 миллион сунуштады. Ар бир ишканага берилген упайларды эсептеп чыгууга 1 саатка чукул убакыт кетти. Жыйынтыгында жеңишке ээ болгон ишкананын аты аталды. Кыргыз алтын. Общее количество баллов 305. Восток геологодобыча 405. Теперь мне можно вопрос? Почему вот в 6 пункте вы поставите 0 поставите? Вот в 8 пункте безвозмездная передача Кыргызской республики доли участия в уставном капитале юридического лица будущего лицензии. Бирок Кыргыз алтын ишканасы жеңиштин жыйынтыгына нааразы болду. Алардын айтуусунда комиссия мүчөлөрү ишкананын дараметин терең талдаган жок. Бул нааразычылык кайым айтышуу менен коштолду. Почему вот в 8 пункте вы поставили 0 поставите? Я, потому что я так считаю. Есть лицензионное соглашение. Макулдук берүүчү лицензиялык келишим бар. Биз коюлган бардык милдетти аткарабыз. В условиях конкурса. Мы собираемся их выдержать. Вот и все. Сынактын жыйынтыгына нааразы болгон Кыргыз алтын ишканасы сотко кайрыла турганын билдирди. Мамлекеттик ишкананын өкүлдөрү аларды колдогондор болбогонун билдиришти. Өкмөттүк компания болгондон сотко бересиң, көрөсүң соттон 8 пункт жазылып турат. Эгерде уставный капиталга долясын берип атса, анда бир балл 10%, 1 балл деп турат. Биз 50% берип атабыз өкмөткөчү. А булар 1% бербейт. Алдыга чыгып аткан. А биз кимчи 0 коюп атканбыз, таң калышып. Мамлекеттик геология агенттигинин өкүлдөрү болсо тарыхта сынак алгачкы жолу таза, ачык жана акыйкат өткөндүгүн билдирди. Восток геодобыча было на Восток геодобыча атаандаш ишканадан жогору болгон сунушту берди. Алар алтынды казууда экология, технология жагынан алып караганда коопсуз сунушту берди. Ооба алар цианид колдонот, бирок калдыктарды кургак түрүндө көмөт. Бул заманбап технология. Жер үйдө 92 тонна алтындын кору жатат. Алтынды казуу ачык жүргүзүлөт. Кен иштетүүгө толук даяр. Геологиялык чалгындоо иштери совет мезгилинде эле өткөрүлгөн. Мындан улам чет элдик инвесторлорго жер үй кызыкчылыкты жаратат. Нургүл Жумабекова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал. Евразия экономикалык бирликтин алкагында Казакстандын Бажы чегарасынын Кыргызстан үчүн ачылышы өлкө кызыкчылыгы эске алынып, белгилүү бир мөөнөткө жылдырылат. Бул тууралуу премьерлик кызматка келген Темир Сариев өкмөттүн 1-жыйынында билдирди. Кыргызстандын бул биримдикке кирүүсү тууралуу документке 8 майда кол коюлат, бирок башка протоколдор боюнча макулдашуу кийинкиге жылат. Буга байланыштуу премьер кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылууну өтүндү. Сариев Кыргызстан биримдикке өлкө кызыкчылыгы эске алынганда гана кошулаарын дагы бир рет белгиледи. Башка эч кандай экономикалык биримдикте 4 эркиндик бар. Муну биз дайым айтып жүрөбүз. Биринчиден атуулдардын, жарандардын эркин жүрүшү, экинчиси товарлардын эркин жүрүшү,
Üçüncüsü kızmattın erkin жүрүшү, төртүнчүсү капиталдын эркин жүрүшү деп. Эч кандай бөгөт болбойт. Ишемби күнү премьер-министр Темир Сариев Чүй облусундагы дыйкандардан кабар алды. Өкмөт башы ошондой эле Борбор каладагы оңдолуп түзөлүп жаткан жолдордун абалы менен дагы жеринен таанышты. Темир Сариевдин премьерлик кызматка келгендеги биринчи иш сапарына кабарчыбыз Альбина Сулайманова күбө болду. Ким муну көзөмөл кылат? Турсаңыз? Жаңы салган объекттер бар. Карап, ошону көрүп калабыз. Мындай сын пикирди мамлекеттик кызматкерлер күткөн эмес. Көптөн бери эч ким алардан эч нерсе да талап кыла элек болчу. Эгерде труба салынып калса, биз таяк болуп калмак. Шуларды эске алыш керек. Бишкектин жолдорун оңдоп түзүү жана курулуш иштерин жүргүзүү 2017-жылга чейин пландалган. Адистер 2 жыл аралыгында Борбор калаанын жолдору бир калыпка келерин убада кылууда. Премьер жума сайын каладагы жолдордун абалы боюнча мониторинг жүргүзүп турарын эскертти. Жолдордун абалы менен жакындан таанышкан соң өкмөт башчы Чүйдүн дыйкандарынан кабар алды. Токмок тараптагы бул Скейджи дыйкан чарбасы бодомалдарды багып, анын этин өлкө аймагына жана коңшу мамлекеттерге дагы экспорттойт. Учурда бул жерде 2000ге жакын бодомал бар. Дыйкан чарбанын ээлери жакынкы 3 жылда малдын санын 8000ге чейин жеткирүүнү пландоодо. Кыргызстан ЭАЭПке киргенде дыйкандар өндүргөн продукцияларын Евразия экономикалык аймакка кирген өлкөлөргө экспорттоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөрүн премьер белгиледи. Алардын негизгилери эт менен сүт. Бул жерде жемиштин 4 түрү бар. Алар Кыргызстанда жакшы өсөт. 2 жылдан соң түшүм бере баштайт. Өз продукциясын экспорттоого Кемен районундагы Ширин алма дыйкан чарбасы дагы кызыктар. Бул жерде көп жылдык жемиш дарагын өстүрүшөт. Ушул убакта бизде болгон 434 гектар бар. 145 гектарына алма тигилип жатат. Иштеген кишилер болсо 150 киши иштеп атат. Мындагы дыйкандар жаңы технологияларды өздөштүрүп, тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонуп жатышыптыр. Бул ыкма менен өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн 10 эсе жогорулатса болот. Башкача айтканда 5 жылдан соң дыйкандар 1 гектар жерден 150 тонна алма ала алат. Эгерде 50 центтен болсо бул 75 000, эгерде $1 сатса, бул 150 000 болуп калат 1 гектар жер. А биз кышында Кытайдын алмасын 150 сомдон сатып алып атабыз, мынакей $2 ашыкка сатып алып атабыз. Мына биз айтып атабыз, ушуга окшогон багыттарды биз туура колдонушубуз керек. Айыл чарбасы өлкө экономикасына олуттуу кереш алып келе турган бирден бир приоритеттүү тармак. Андыктан ата мекендик өндүрүүчүлөрдү жана дыйкандарды ар тараптан колдоого алууну өкмөт колго ала баштады. Альбина Сулайманова, Ширин Асанакунова, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал. 17 майда өтө турган жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо биометрикалык ыкманын пилоттук долбоору колдонулат. Бул тууралуу бүгүн биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев айыл өкмөттөрдүн башчыларынын катышуусунда өткөн жыйында билдирди. Пилоттук долбоор катары биометрикалык жабдыктар толугу менен Чүй облусунун Кызылдыйкан, Талас облусунун Бакыян, Ош облусунун Сарыкулот айыл өкмөттөрүнө колдонулат. Ал эми автоматтык турда эсептөөчү машиналар ар бир шайлоо чөлкөмүндө коюлат. Жыйында шайлоого биометрикалык маалыматтарын тапшырган жарандар гана катыша алары белгилүү болду. Автоматтык түрдө эсептөөчү машиналарды колдонуу менен, башкача айтканда, парламенттик шайлоо кандай өтө турган болсо, күзүндө ошол моделдин баарын биз сыноодон өткөзөбүз. Сөздүн башында айта кетиш керек, мына бүгүнкү күндө мыйзам кабыл алынды күздөгү парламенттик шайлоо боюнча. Алга ылайык ким биометрикалык маалыматын тапшырган гана адам өзүнүн тизмеге киргенге укугу бар. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Каракулжа районунда тургундар менен жолугуп, социалдык объектилердин абалы менен таанышты. Ал эми Токтогулда улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата мемориалдык эстелик ачылды. Эми ушул жана башка кабарлар менен Ош студиясынан кесиптешим Авазбек Айтиев тааныштырат. Саламатсызбы, Аваз, сөз сизде. Бийликтин ээси эл. Мындай пикирин төрага Асылбек Жээнбеков Каракулжа районундагы жергиликтүү тургундар менен жолукканда билдирди. Жээнбеков Каракулжа районундагы курулушу аяктаган унаа жолу, көпүрө, дамба, мектеп, спорт зал сыяктуу социалдык объектилерин жана жаңыдан курулушу башталган объектилердин абалы менен таанышып чыкты. Ошондой эле жергиликтүү калк менен жолугушуп өлкөдө жүргүзүлүп жаткан орчундуу реформалар тууралуу сөз кылды. Жол кайгул кызматы акыркы жылдары катталган жол кырсыктарында балдардын өмүрү кыйылган учурлар көп болуп жаткандыгын билдирет. Буга жаш балдардын жол эрежелерин сактабагандыгы же такыр эле билбегени жана атайын белгилеринин жоктугу жана айдоочулардын кайдыгер мамилеси себеп болуп жатат. Мында улам Жалал Абадта мектеп окуучулары арасында жолдо жүрүүнүн эрежелери боюнча облустук олимпиада өттү. Анда облустун бардык район шаарларынан келген мектеп топтору жол эрежелерин мыкты билүү боюнча таймашты.
Жол эрежелерин туура сактоо, кантип кырсыктан оолак болуу керектиги көрсөтүлүп, өспүрүмдөргө коопсуздук сактоо үйрөтүлдү. Сынакта мыкты деп табылган окуучулар республикалык деңгээлде өтө турган жаш инспекторлор сынагына аттанат. Улуу жеңиштин 70 жылдыгын утурлай Токтогул районунда мемориалдык эстелик ачылды. Саамалыкты айыл эл демилгелеп, колунда бар каражатын чогултуп берди. Жаштарды мекенин сүйүүгө үндөп турчу эстеликтин ачылыш салтанатына кабарчыбыз катышып келген. Сарыбай Осмонкулов 20 жашында колуна курал алып, Ленинградтагы кан майданда фашисттердин оогуна каршы туруп, мекенин коргогон. Өмүрүнүн 96-жазын тосуп жаткан ардагер согуш жылдарындагы кыйынчылыктарды эстесе, азырдагы көзүнө жаш тегенен эт. Немистер курчап алды. Эшикке чыгарбай койду. 900 күн Ленинградтын курчоосунда болдук. Ошончо дагы өзүнүн духун, өзүнүн кайратын таштабастан немиске каршы коргоо жасап, окоптөрдү казып, Ленинградта абдан кыйынчылык болду. Сарбай кария менен катар эле Жаңы жол айылынан 107 баатыр согушка барган. Анын 69-у согуш талаасында курман болгон. Алардын баатырдыгына таазим кылган айыл эли өз каражаттарына ардагер аталардын аттарынан элес калтырган мемориалдык комплекс ачышты. Неберелерибизге, окуучуларга келечекте жакшы түз тарбия бериш үчүн ушул аракет. Мына азыр Кудай кааласа, шуну биз 3 айга жетпеген убакыт ичинде куруп бүттүк. Айылдын аксакалынан баштап ар бир тургуну өзүнүн салымын кошуп, өзүнүн колунан келген каражатын кошуп, бул айылдын демилгеси менен курулуп бүттү десек жарашат. Учурда Жаңы жол айыл аймагы боюнча 4 гана согуш ардагери калган. Алардын урматына айылдыктар жеңиштин 70 жылдыгын чоң салтанат менен белгилегени турушат. Ал эми курман болгондордун эрдигине таазим кылып, келечек урпактарга тынчтык өкүм сүргөн өлкөнү белек кылууга дагалаттанышат. Байгазы Райымкулов, Осмон Амсадыров, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу, Токтогул району. Мына ушундай жаңылыктан кийин кезекти кайрадан Бишкек студиясына берем. Канат. Рахмат Авас, биз болсо программаны улантабыз. Согуш ардагерлеринин урматына КТРКнын Ибарат маданий агартуу студиясы тарабынан фронттогу токойду аттуу концерттик программа уюштурулду. Анда кандуу согуш жылдарын эскерген жеңишти даңазалаган ырлар жаңырды. Иш-чарага 9 майда Москвадагы Кызыл Аянтта өтө турган согуштун 70 жылдыгына арналган майрамдык салтанатка катышуу үчүн аттанып жаткан ардагерлер Тенти Тамашаев жана Садыбакас Эралиев катышты. 90 жаштан ашып калган ардагерлерди жакындары коштоп барат, бардык каражаттар тосуп алуучулар тараптан каржыланат. Москвадагы парадка катыша турган согуш ардагерлери Коргоо министрлиги менен биргеликте тандалып, негизги талап катары саламаттыгы жана алган сыйлыктары каралган. Москвадагы парадка бир нече согуш ардагерлери менен биргеликте Улуттук гвардиянын 75 аскер кызматкери катышат. Улуу жеңиштин 50 жылдыгын Москвада барып өткөргөн. 16-15 республика дейт, баарынан келишет. Чет мемлекеттен келишет. Сондуктан баргандан кийин тыкан болуп, болгондой айтып бергенге кудурети жетет го деп атам. Жана 55 жылдыкта алып барыштым жерден. Москвага ошондо катыштым, юбилейный жыл болжунда дагы. Анда парадка катыштык бастык. Эми азыр баса албайбыз го, мөшүгүл парадабыз. Эртең бүрүстү күндөрдөн кетебиз го. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралары Теңиртой жергесинде дагы башталды. Алардын алгачкысы Россиянын Самара шаарынан жана Ханты-Мансийск автономдуу облусунан келишкен мектеп окуучулары күбө болду. Жаш меймандар кыргызстандыктардын согуш мезгилиндеги жигерлүү аракеттеринен ар тараптуу маалыматтарды алышты. Келиндирээк аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун репортажында. Нарындын борбордук аянтындагы Теңиртоолук курбалдаштарынын театрлаштырган сценкасынан улам минтип көзүнө жашалган Рената Бачкова Самара шаарындагы номер 41 мектебинин окуучусу. Ал өз классташтары менен бирге поиск искуарлар тобун түзүп, улуу ата мекендик согушта курман болушкан белгисиз өкүлдөрдүн тек жайын, урук туугандарын аныктоо менен алектенет. Бул жердеги майрамдын өтүшү мени абдан кубандырды. Кыргызстандыктардын согуш мезгилиндеги эрдиктерин жакшы билебиз. Анткени ошол учурда бардыгы Советтер Союзунун катарында душмандарга каршы турушкан. Нарын шаарындагы номер 2 Чкалов атындагы орто мектебинен бир нече жылдар бою тыгыз байланыштагы самаралыктар уруш талааларында окутушкан кыргызстандыктар туурасында аздыр-көптүр маалыматтарды топтошкон. Алардын мындай табылгалары Нарын облустук музейинин баалуу экспонаттарынан. Андыктан кыргыз жана орус өспүрүмдөрдүн бул кызматташтыгы дос эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелерин бекемдөөгө да өбөлгө.
Они действительно делали эту акцию. Нарындык балдар бул акцияны абдан жакшы даярдашыптыр. Бул жеңиш баарыбызды бириктирүүгө үндөгөнү менен айырмаланат. Муну кыргыз жана орус балдары мыкты түшүнөрү бүгүнкү иш-чарадан дагы бир жолу көрүндү. Ал эми нарындык балдардын Москва алдындагы 28 Баатыр Панфиловчулардын эрдиктерин жана Оруктагы кыргызстандардын каарман эмгектерин эске салган ценкалары бир эле меймандарды эмес, жергиликтүү элдин да көңүлүн бурду. Ошентип Теңир Тоо аймагында улуу жеңиштин 70 жылдыгын майрамдоо чу дегенде эле эл аралык мааниге ээ болду. Эскерте кетсек, учурда Нарын облусунда согуштун 38 ардагери жана Оруктун 124 эмгекчиси бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпунбек Абасов, Коомдук 1-канал, Нарын шаары. КТРКнын жарнамалык тармагында коррупциялык схема табылды. Бул туурасында КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы Абды Сатаров парламенттеги билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинде билдирди. Анын айтымында мында өтө чоң каражат. Жаңы башкы мүдүр келди. Бул схеманы ачыктап, анын үстүндө иштеп жатат. Корпорациянын жетекчилиги жарнама берүүчүлөр менен иштеп, келишимдерди түзүүдө. КТРКнын башкы директору көп жылдан бери документтерге жөн гана кол коюп келген. Манас аэропортунун негизделгенине 40 жыл болду. Ага карата Манас 2 аба майданында майрамдык салтанат уюштурулду. Аэропорттун тилкесине биринчи учак 1975 жылы 4 майда учуп келген. Ал Москванын Домодедов аба майданынан учуп чыгып, ошол кездеги Фрунзенин аэропортуна конгон. Айта кетсек, аба майданга Манас деген аталыш жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен берилген. Самалыктан Гүлнара Касымбекова айтып берет. Виктор Гуйванды аэропорттун атасы деп коюшат. Аба майдан түптөлгөндөн бери, тагыраак айтканда 40 жылдан бери аэропортто иштеп, пайдаланып түптөгөндөрдүн катарында. Аба майдан анын көз алдында, алдыга карай кадам таштап келе жатат. Первый полет был совершен. 40 жыл мурда азыркыдай кооз эмес, эч нерсе жок болчу. Суткасына бир эле учак кончу. Бетондолгон аянтыбыз бар эле. 40 жыл аралыгында аэропорт толкун сымал өнүктү. Бирде кыйын кезеңди башынан кечирсе, бирде алдыга кадам таштады. Аба каттамынын кулачынын кеңейиши менен аэропорт өрүш алды. Манас эл аралык аэропортуна күнүнө 40-ка жакын учак келип конот. Алардын басымдуу бөлүгү чет өлкөлөрдөн келгендер. Ананда ошол Манас аэропортунан Казакстан, Кытай, Туркия сындуу мамлекеттерге дагы учактар учуп кетет. Күнүнө бери дегенде 3000ге жакын жүргүнчүнү узатып тозуп алат. 2014 жылы аэропорт 3 миллион жүргүнчүнү тейлеп 1 миллиард сомго жакын пайда тапкан. Бул жүк ташуучу борбордун кирешесин кошпогондо. Наша деятельность. Аэропорт кыйын күндөрдү башынан кечирди. Бирок анын баарына туруштук берип, жаңыланууга, өнүгүүгө багыт алдык. Былтыр кирешебиз 1 миллиард сомго жакындады. Алдыда дагы жасай турган иштер арбын. Жакында аэропортто дагы бир ири долбоор ишке ашканы турат. Манас 1 менен Манас 2-нин ортосунда дагы бир имарат салынууда. Бул дагы жүргүнчүлөрдү тейлей турган зал болот. Гүлнара Касымбекова, Медержан Бейишев, Коомдук 1-канал. Манас эл аралык аэропортунун ишмердиги тууралуу атайын репортажды саат 22:20 Коомдук 1-каналдан көрүңүздөр. Ысык Көл облусунун тургундары карагаттын жаңы түрүн отургуза баштады. Карагат плюс долбоорунун алкагында өсүмдүктү өстүрүп, андан жогору түшүм алуунун ыкмалары үйрөтүлдү. Дыйкандар карагаттын Орусиядан алынып келинген көчөттөрү берекелүү Киреше булагы болооруна ишеним артууда. Альбина Сулайманова жерден баяндайт. 61 жаштагы Субанбек Талыпказиев өсүмдүккө бала кезинен жакын. Ал 40 жыл бою бак кыйып иштеген. Былтыр насыяга каражат алып күнөскана курду. Учурда эмгегинин үзүрүн көрүп жатат. Күнөсканада өсүмдүктөрдүн дээрлик бардыгы бар. Алардын негизгилери помидор, бадыраң, гүлдүн бир нече түрү, кулпунай жада калса малина. Алардын айрымдары учурда бышып калыптыр. Мунун артында чоң түйшүк жатканы бышык. Күнөскананын ичин кышы жайдебей 40 градус жылуулукта кармоо зарыл экен. Отто болсо кышында түнкүсүн бир 10-дон 11ге чейин жагып коюп аттык. Себеби биздин салган күнөсканабыз термостный системада ысыктык чыгарбайт, сыртынан суукту киргизбейт. Таш көмүрдү эле колдонгон жокпуз, бир аз эле жыгач жагып коебуз, болду. Жер жемиштин түрүн өстүрүп келген Субанбек атанын короосу эми карагат менен толукталды. Багбан жемишти жакшы карап, жакынкы 2-3 жылда чарбасын кеңейтүүнү пландоодо. Карагат плюс долбоорунун алкагында Орусиядан 5 түрлүү 5000ден ашык көчөт алынып келинип, облустун багбандарына таратылды. Бул тармакты өздөштүрүп алган Раиса Төлөгөнова андан 900 түп алды. Мурдагы жылы Полянанан Полька деген 2 малинанын сортун алып келишти эле, аны дагы көбөйтүп элге жайылтып, быйыл 6000 түп көчөт саттык. 5 түрлүү сортту карагатты дагы алып, аны дагы жайылтып канга аракет кылып атканы отургузуп атабыз.
Көчөттөрдү тандоодо Илимдер академиясынын окумуштуулары көмөк көрсөтөт. Өсүмдүк облустун климаттык шартына туура келгидей сортто болушу керек. Маселен, карагаттын көчөтү былтыр Польшадан алынып келинген. Алынып келген көчөттөрдүн арасынан албетте бардыгы өзүн жакшы көрсөтө албайт, себеп дегенде ар биринин өзүнүн характеристикасы ар башка болот. Албетте арасынан аябай жакшы көрсөткөндөр болду. Арасынан кичине өзүн жакшы көрсөтө албагандар болду. Багбандар болсо өсүмдүктүн түрүн өстүрүү менен өлкө экономикасына салым кошууну көздөп жатат. Себеби Кыргызстан ЭАЭПке кирүү менен өзүбүздө өндүрүлгөн продукцияны экспорттоп, киреше табуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Альбина Сулайманова, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу. Эмгек партиясы 1 май эмгекчилердин эл аралык күнүнө карата Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондо чоң спорттук иш-чара өткөрдү. Стадионго миңдеген көрөрмандар чогулуп, иш-чараны Эмгек партиясынын жаштар канатынын эмгекти жана тынчтыкты даңазалаган марш ачып берди. Шаңдуу концерттик номурлар тартууланып, андан соң көптөр күткөн эстрада жылдыздарынын өнөр курама тобунун жана Кыргызстан футбол клубунун ардагерлеринин ортосундагы спорттук таймаш башталды. Футбол кызуу жүрүп, жыйынтыгында Дордой футбол клубу 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Эмгек партиясынын лидери Аскар Салымбеков жеңүүчүлөргө эмгек кубогун тапшырды. Азамат өткөн оюндагы ушинтип сонун баштап биздин эмгек партиясы ушул майрамды бир жаңыртып, биздин Кыргызстан боюнча сонун жастын, эмгектин майрамы болсун деп атабыз. Эмгек аркылуу элге көрөт деген сөз бар эмеспи? Биз эмгек партиясы экономиканы көтөргөнгө, жаңы жумушчу орундарды түзгөнгө түзүлгөн партиябыз. Аптанын алгачкы күнү мына ушундай маалыматтар менен толукталды. Программаны Канат Абазбеков жана Чынар Капаров алып бардык. Эсиңиздерге сала кетсек, акыркы кабарлардын топтому биздин сайтка да жайгаштырылды. КТРК Чекит KG сайт аркылуу программаларды онлайн түрүндө да көрсөңүздөр болот. Башталган иш жумалык ийгиликтер менен коштолсун. Саламатта болуңуздар. Саламатта туруңуздар.